Torka aябай жакшы жоош сонун үйүнө şu долбоордун негизинде келген үй ушул. Koçkor rayonundagi Tengdik айылынын тургуну Каныш Кебечеева süt секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекси жогорулатуу долбооруна биринчилерден болуп кирген. Азыр анысына түг өкмөт. Тескерисинче чаккан чарбасы асыл тукум уйлар менен толтурулганчыкары атайын мал сарайын куруп алууга нактылай 130 миң сом кайтарымсыз берилген. Мындай камкорлуктардын ачасында бутуна бекем туруп, учурда аздыр көптүр кирешеге ээ. Бул үйдү алдык, музоосу менен Карабалтадан алып келдик. Бирок чындыгы мунун сүтү жакшы. Анан кайтарымдуу, бирок проценти жок. Муну 3 жылга бердик, кварталына төлөйбүз. Бул биздин элге ыңгайлуу экен. Анын үстүнө бул долбоор негизи аяр катмарларды көтөрүү экен. Бизге стимул берди, мотивация берди. Дагы иштегин келип калат экен. Чынында эле аталган долбоордун чектеринде Кочкор жана Нарын райондорунун 727 фермерине жалпы суммасы 100 миллион сомго чукул үстөксүз насыялар берилген. Аларга миңдей асыл тукум уй жана ушундай эле сандагы ургачы торпоктор алынган. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы өз камкорундагы бул элиттерге ар кандай илимий жана техникалык жардамдарды улантууда. Алсак, алыстагы 10 айылда сүт чогултуучу пункттар уюштурулуп, баарысы тең көлөмү 2 тонналык сүт сактоочу жана муздатуучу танкерлер менен камсыздалган. Мындан тышкары 80 чарбанын курулуш иштери 30 тонна цемент, 5,5 миң метр устундар жана 2600 метр квадрат металл чатырчалар менен толукталган. Мунун баары Теңир Тоо аймагында асыл тукум уйду көбөйтүүнүн далалаты. План боюнча bir жылда Нарын областында омурда 500-600 уй жасалмактандырып, bir 200-220 эле муз алчу. Биз болсо bir жылда 1800 uydu жасалмактандырдык. 3 эсе көп. Бүгүнкү күнгө азыр 358 муз алдык. Төл алдык. Анан ойлоп атабыз, жалпы муну апрелге чейин жалпы 3000 uydu жасалмактандырып, алардан bir 2200 асыл тукумдуу деңгээл муз алабыз деп атабыз да. Күнү мына ушундай болуп биз чатышып, андан кийин ана мондой өзөктөр чыгашты. Салтанат Кожогулова сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун алкагында атайын окуулардан өткөн. Ал уйдун сүтү тилинде деген кептин тегин жерден айтылгандыгын өз тажрыйбасында таасын сезүүдө. Аны гидропондук тоyuттун мыкты чебер десек болот. Нарындык фермерлер үчүн такырда түшүнүксүз болгон аны табына келтирүүгө 7-8 күн гана талап кылынат. Мунун даамын татыган уйдун сүтү көбөйүп, майлуулугу артат. 7 күндө 8-9-10 сантиметрге чейин өсөт. 8-нчи күнү тоyut кылып беребиз. Эмнеси менен өзгөчө? 7 эсе эффект берет. Сүт берүү 3 эсе көбөйөт экен. Ошо боюнча атайын жазам келгем да. Өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп атам азыр. Салыштыруу иретинде бир мисал. Кубаттуу Союз учурунда жылына bir уйдан 3000 литр сүт салса, бүгүнкү күндө Кыргызстанда анын көрсөткүчү 2000, Нарында 1,5 миң литр. Ал эми Европада мынчалык көлөмдү эчки берет. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.